Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде объектив көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы биз бүгүн жазгы талаа иштеринин жүрүшү тууралуу кеп калалы деп турабыз. Программаны адаттагыдай мен Бакытбек Болсунов алып барам. Ал эми студиябыздын коногу биздин суроолорубузга жооп бериш үчүн Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Аскат Асанов келип отурат. Саламатсызбы Аскат мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Аскат мырза, айтсаңыз, ушу жылда эле жазгы талаа иштеринин жүрүшүндө дал ушул студияда бир топ эксперттер менен Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери менен жылда ушул жерден эфир кылабыз. Жылда жазгы талаа иштеринин жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Анан менин алгачкы суроом ушул 2022-жылы эмне кемчиликтер кеткен айдап себүүдө, эмне жетишкендиктер болгон. Анын алкагында ушул 2023-жылы жазгы талаа иштерине жүрүшүнө даярдыктар кандай мындай күч менен ишти баштаган турасыздар? Бир жолу саламатсызбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги өзүңүздөргө маалым агрардык реформаны жүргүзүп жатат. Аскарбек Сапарбекович баштаган жаамат бүт ушул боюнча иштин аракетиндебиз да. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, былтыркы 2022-жылы кандай десем, акыркы жылдардагы сорт сыноо жаңыланбагандыктан Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасына ылайык Россия Федерациясынан жалпы 1,5 миллиард сомго айыл чарба өсүмдүктөрүнүн таза үрөндөрү келип жетти да. Эми албетте бул жерде дагы кемчиликтер кээ райондордо райондоштурулбаган болуп эгилип калгандыгы же болбосо кеч келип кечирээк эгилип калгандыгы бул түшүмгө бир топ нааразычылыктар пайда болду. Бирок ошондой эле кээ бир региондордо бул өз убагында жана кеч келсе дагы бирок ошол региондогу шарттын байланыштуу убагында эгилгендигинин себебинен кээ бир райондордо алдыңкы түшүмдөргө алууга жетишти да. Жалпы жаздык себүүгө 12 000 тоннадан ашык үрөн келген болсо, бардыгы райондорго таратылып берилди. Андан сырткары 12 000 тонна тактоо үчүн ошо Россия Федерациясынан жана 1,5 миллиард сомго келген, Андан сырткары дагы 3300 тонна күздүккө келип жетти. 2022-жылы күздүгүнө алып келип, 23-жылдын түшүмү үчүн эгилди да. Бул үрөндөр кандай шарттар менен берилди? Дыйкандарыбызга жеңилдетилген шарт болсун деп, жазда келген үрөндөр 2 жылдык мөөнөткө 50% менен төлөө шарты менен берилди. 300 000 сомго чейин эч кандай күрөөгө эчтемке коюлбайт, үрөндү ала берет. Ал эми 300 000ден ашык үрөн ала турган болсо, анда күрөөгө коюш керек. Жаздык келген үрөндөрдөн жаздык буудай, арпа, сафлёр, күн карама, горох, соя ушул өсүмдүктөрдүн үрөндөрү келди. Ал эми күздүк үрөндө негизинен күздүк буудайдын 4 түрдүү сорту келип, региондорго жеткизилип, эгилди. Буюрса, мен ойлойм, биз Россия Федерациясынан биздин климаттык шартка ыңгайлаштырылган алдыңкы үрөндөрдү алып келдик деп эсептейм. Неге дегенде, мен бул жумушка келерден мурун жакында эле Нокен районунан келгем. Нокен районунда айыл чарба тармагын тейлегем. Биз Өзбекстан территориясына жакын болгон үчүн, Фергана өрөөнү болгон үчүн биз ал тараптагы Андижан, Наманган областындагы биздин коллегалар менен, илимдин кандидаттары менен бирге сүйлөшүп, биздин кайсы климатыбызга ылайыктуу сорттор бар. Ошолор биргеликте кеңешкендин негизинде биз Нокен районунда 2 түрдүү сорт алып келдик да. Алексеев жана Баграт деген сортту. Мен ойлойм, бир тараптан министрликтин кызматкери, бир тараптан катардагы дыйкан катарында мен дагы Алексеев сортун алып эктим. Ошо мен ойлойм, Өзбекстан бүгүнкү күндө 70 центнерден алып атса, биз дагы ошол 70 центнерден алганга жетишебиз деп. Аскат мырза, мен тактоо үчүн дагы өзүмө да кызык болуп атат. Балким ошо көрөрмандарыбызга, дыйкандарыбызга да кызык болушу мүмкүн да. 12 000 тонна Россиядан келген буудай, арпа үрөндөрү жыйынтыгы кандай болду? Канча тонна алдык? Дал ошол 12 000 тоннадан жалпы республикалык немени албаганда. Так 12 000 тоннанын бул анализин так айтуу кыйын. Неге дегенде, биз жалпы республиканын жыйынтыгын чыгарганыбызда буудай жана арпанын түшүмдүүлүгү 10 центнерге чейин көтөрүлдү да. Өзүңүздөргө да мындай кызык болду деген суроо туулуп атат да. Анткени Россиядан 12 000 тонна алып келдик, ушуларды менин билишимче ал көп деле кишиге жетпесе керек.
эсептегенге мүмкүнчүлүк болсо керек деген да. Жок, алам деген дыйкандарда мисалы кандай десем, Чүй өрөөнү, Ысык көл өрөөнү, Талас өрөөндөрүндө жерлер кенен болгон үчүн бул жактагылар тонналап алышат. Ал эми түштүк жергесинде Жалал Абад, Ош, Баткенде экзотиктен колдонгон дыйкандарыбыз бар да. Алар ашып кетсе 50 сотик алышат да. Бул дегени 1 гектарга 100 килограммга оформить эткен дыйкандарыбыз дагы бар да. Макул, анда жалпы маалыматыңыз жок болсо, ошол орточо эсеп менен 1 гектардан канча түшүм алса болот экен? Мисалы 1 мешок сепсек, канча мешок пайда түшөт дегендей? Эми гектарына буудай жана арпа 200-250 килограммдан сунушталат. Себеби эң алдыңкы алган дыйкандарыбыз, мисалы мен кече жакында эле декабрь айында Ошто болдум. Күздүк арпаны себишкен, кайрак жерден 30 центнер алган. Бирок ошол эле учурда башка жөнөкөй эле катардагы дыйкан алып эккен, бирок түшүмү начар болуп калган да. 10 центнерден жогорураак болуп калган. 1 гектардан 30 центнер алышкан, Эми бул алдыңкы дыйкандар, кайрак жерден. Эми Сугаттан 40, 50, 60 центнерге чейин алгандар бар. Мисалы мен дал ошол Россиядан келген үрөөндөн. Россиядан келген үрөөндөрдөн. Андан сырткары дагы былтыркы жылы 21-жылы күзүндө Өзбекстан Республикасынан 1000 тонна күздүк буудайдын 2 түрдүү сорту келип республика боюнча таратылды. Андан дагы биздин дыйкандар эң алдылары 70 центнерге чейин. Тактап айтканда мен дыйкан катарында 50 центнер алдым. Анан 2022-жылы ошо айдап себүүнүн жыйынтыгы менен 2023-жылы кайсы өсүмдүктөргө көбүрөөк басым жасаш керек болуп атат? Кандай анализдерди кылдыңыздар? Даярдык кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө 2023-жылдын жазгы талаа жумуштарын өз убакытта уюшкандыкта өткөрүү максатында министрлик кабинетине токтом долбоору киргизилген. 2023 жылы жазгы талаа жумуштарында биздин божомол боюнча анан азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында дан эгиндеринин аянты көбөйтүлөт. Өткөн жылга салыштырмалуу 20 000 гектарга чейин. Мунун ичинен буудай, арпа, дандык жүгөрү. Булардын аянттары көбөйтүлөт. Тактоо үчүн, элге түшүнүктүү болуш үчүн былтыр канча аянтка арпа буудай себилген, быйыл канчага жеткирүү пландалып атат? 23 жылы бардык дан эгиндерин себүү 667 000 гектарга болжолдонуп атат. Бул дегени өткөн жылга салыштырмалуу 20 000 гектарга көп болот. Ал эми ошонун ичинен пайызын айтсак туура болот окшойт. Мисалы, дан эгиндерин канча пайызга, картошка канча пайызга, пахтаны канча пайызга эгүү планы бар? Гектары менен айтканыбыз туура болуп калат экен. Жалпы дандыктар 20 000 гектарга болот. Анын ичинен буудай 16 000 гектарга, өткөн жылга салыштырмалуу көбөйүү пландалууда. Ал эми арпа боло турган болсо 3 000 гектарга чейин көбөйтүү. Ал эми жүгөрү 1,5 000 гектарга чейин аянты көбөйүү күтүлүүдө. Андан сырткары биз Айыл чарба министрлиги сунуштайт элек, мисалы Талас областында негизинен фасоль, төө бурчактын аянты көп эмеспи? Ал жылдан жылга бир эле жерге кайра эгилип атат да. Бул деген уже топурактын составынын начарлашына, түшүмдүн дагы начарлашына алып келет. Ошол себептен башка өсүмдүктөр менен эгип, агротехниканы сактоону сунуштайт элек да. Дал ушул алкакта Талас облусунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атабы? Министрликтерибиз кандай кабыл алып атат? Министрлик тарабынан областтык өкүлчүлүккө жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына бул боюнча сунуштар кеткен. Учурда райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары министрликтин алдында бул боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Республика аймагы боюнча канча гектар жерибиз ушу айдоого ылайыкташкан? Анын канча пайызы быйыл айдалган турат ошондо? Жалпы өзүңүздөргө маалым, республика боюнча 1 200 000 гектардан ашуун жерлер бар. Быйылкы жылга 1 238 000 гектар болжолдонуп жатат. Эгилүүсү күтүлүп атат. Ал эми колдонбой калган жер аянттарын жылдан жылга кыскартуу боюнча иш-чаралар жүрүп атат да. Жердеги региондордогу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалык тараптарынан, акимдер тарабынан колдонулбой калган кайрак айдоо аянттарын колдонуу боюнча иштер жүрүп жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу кайрак айдоо, колдонулбай калган айдоо аянттарын 4 000 гектарга чейин кыскартуу боюнча иш жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Азгар мырза, дагы бир суроо туулуп атат. Былтыр Россиядан
12.000 тонна алып келдик дедиңиздер. Андан 3.300 тонна күздүккө себилди. Ошо менен жалпы бир 15.000 тоннадан ашык үрөөн келип себилген турбайбы? Быйыл дал ушул элита сортундагы же жакшы үрөөндөрдү алып келүү иштери дагы жүргүзүлүп атабы? Дыйкандарга, элдерге кандай берилет? Мисалы, алсак бир 10-15 күндүн ар жак бер жагынан баштап, февраль айынын аягынан баштап түштүктө жер айдоолор башталып калат да. Элдин баары так маалымат берип кетсеңиз, ошо дагы канча үрөөн бар азыр? Элге жетиштүүбү? Кооптонууга негиз жокпу? Баалары кандай болуп атат? Учурда 2022 жылы билесиздер, Россия Федерациясында Европа өлкөлөрүндө аскердик кагылышуулар болбоду. Ошол себептен биздин келишимдин негизинде алып келүүчү үрөөндөрдүн 5.000 тоннага жакыны кечигип келген да. Азыр учурда буларды региондорго жеткирүү биздин милдетибизде турат. Азыр бул боюнча иштер жүрүүдө. Буюрса эртеңден баштап Баткен областына жаздык арпа жана буудайдын үрөөндөрү уже кетет. Андан сырткары ар бир райондордон бүгүнкү күндө заявкалар алынып атат. Кимге, кайсыл районго канча тонна арпа же болбосо буудай үрөөндөрү керектелет. Аларды биз жер менен жеткизүү боюнча бүгүнкү күндө Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду менен биргеликте иш жүргүзүп жатабыз. Уже региондорго үрөөндөр таратып атабыз. Бул тактоо иретинде да 5.000 тоннадай үрөөн кеч келип калган. Ал бүгүнкү күндө мамлекеттик материалдык резервдер фондунда турат. Жакын арада, тез арада ушул февраль ичинде. Андан сырткары келбейт бу эл 2023 жылдын алкагында. 23 жылга бүгүнкү күндө биз эсебибизди чыгарып атабыз. Сорт жаңылоо бул 3 жылда бир жолу жүрүп туруучу нерсе. Муну сөзсүз түрдө үрөөнчүлүк чарбалар, сорт сыноо участкалары муну жүргүзүш керек. Быйылкы жылга дагы план бар. Өзүңүзгө маалым, декабрь айынын жыйынтыгында президентибиз Садыр Нуркожоевич Аскарбек Сапарбековичке катуу тапшырма койду. Жайыттарды деградациясын алдын алуу максатында жайыттарга үрөөн себүүнү. Биз бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги жалпы жайыттарды кандай шартта кантип биз үрөөндөрдү себебиз, кандай кылабыз, канча үрөөн керек, биз уже жайытка дагы үрөөн алууга аракет жасап атабыз. Бул боюнча жумуштар жүрүүдө. Бул жагындагы иштер бир топ татаалдашып кетиши мүмкүн. Анткени бизде ирригация маселеси дагы өтө бир көйгөйлүү маселелердин бири. Иштериңерге ийгилик каалайлы дейли дагы. Анан жалпы так маалымат ала албайтам да, канча пайыз же канча тонна кампаңарда үрөөн бар, элдерде кооптулук жокпу деген маселеге так жооп жок болуп атат. Бүгүнкү күндө сиздерге дагы маалым, жалпы республика боюнча 96 үрөөнчүлүк чарба бар. Үрөөнчүлүк чарбалар иштеп келүүдө. Үрөөнчүлүк чарбалар, андан сырткары айыл чарба кооперативдери, жеке чарбалар өндүргөн үрөөндөрдүн эсеби менен чыгарганыбызда учурда биздин үрөөндү камсыздоо 86%га жетип атат. Бул жеке чарбаларды кошконубузда да. Ал эми бүгүнкү күндө үрөөнчүлүк чарбаларда үрөөндөр бар, кондицияга жеткирилген, ачык сатууга коюлган үрөөндөр жалпы республика боюнча биздин өкүлдөрүбүзгө, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына тизме жөнөтүлгөн. Биздин дыйкандарыбыз өзүбүздүн үрөөн чарбалар өндүргөн үрөөндөрдү алууну кааласа, же болбосо Россиядан келген үрөөндөрдү алууну кааласа, биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына Айылбанк, РСК банкка учураса болот. Ондан сырткары күйүүчү майлоочу майлар боюнча дагы маалымат алгым келип атат. Анткени өзүңүздөр билгендей, жогоруда сөз болгондой, өзгөчө ушу дизель отунунун баасы бир топ эле кымбат болуп атат. Анын алкагында айдап себүүгө дыйкандарыбызга көп эле оорчулуктар болуп атат да. Ошонун баасын ылдыйлатып берүү жагы же күйүүчү майдын запасы тууралуу кооптонуулар жокпу? Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги өзүңүздөргө маалым, былтыркы жылы 22 жылы 8 апрелде номер 181 тескеме, министрлер кабинетинин тескемеси чыккан. Тескемеге ылайык дыйкан фермерлерди күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздоо максатында Ред Петролиум май куюучу станциясы аркылуу келишим түзүлүп, талондор берилген, дыйкандарга жеткизилген, ар бир районго айдоо аянтына карата бөлүнүп, дыйкандарга берилген. Бир талондо 100 литр болгон,
Ал эми быйылкы жылга карата болсо 2023 жылга азыркы күндө 3 миллион литр бөлүнүп атат. Биз бүгүнкү күндө областтардагы өкүлчүлүктөр менен макулдашуу жүргүзүп атабыз. Ар бир райондун айдоо аянтына карата бөлүү боюнча тез аранын ичинде күйүүчү майлоочу майлар менен жазгы талаа жумуштарына карата талондор региондорго жеткизилет. Баалары кандай каралып атат? Баалары бүгүнкү күндө 65 сомдон коюлуп атат. Бул бир эле Айыл чарба министрлиги тарабынан эмес, антимонополия тарабынан, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кодолор министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер менен биргеликте макулдашуу жолу менен коюлуп аткан баалар болот. Азыркы учурда өзүңүздөргө дагы маалым, күйүүчү майлоочу май дизель отуну 75-76 сомго чейин. Ошо 65 сомдукту алыш үчүн кандай шартта каралат, кандай шартта берилет? Бул эми мисалы жөнөкөй бир 40-50 гектар жер айдаган жөнөкөй дыйкан ала алабы? Дыйкан ала алат. Бул дагы акыры келип жанагы биздин региондогу райондук мамлекеттик администрация, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, жердеги жергиликтүү айыл өкмөт башчылары менен макулдашуу менен айдоо аянтына карата бөлүнүп туруп, анан айыл өкмөттөр өздөрүнүн дыйкандарына бөлүп беришет. Буда да атайын чек барбы? Сен мисалы 5 гектар айдайт экенсиң, сага бербейбиз. Биз момча гектар айдагандан жогоркуга беребиз деген. Жок, андай чектөө шарттары жок. Андай шертте. Арпа буудай, ошондой эле өсүмдүк майын өндүрүү боюнча үйрөндүн баалары кандай чечилип атат? Канча сомго барып токтолчудай? Анткени учурда бир 20-25 сом болсо, ошол керек учурда эле бир 10-15 сомго чейин кымбаттап кеткен учурлар жыл сайын эле катталып атат да. Тактоо иретинде үрөндүк бааны сурап атасыз же аштыкты сурап атасыз? Жок, үрөндүк баа. Мен мисал катары айттым да. Мисал катары, мисалы 20-25 сом болуп атса деп, мисалы анан ошол себүүгө келгенде ошол кымбаттап кетип атат дегендей. Жок, элита жана биринчи репродукция үрөндөрү Россия Федерациясынан келген үрөндөр 50 сом тегерегинде. Бул 2 жылдык, 3 жылдык шарт менен берилет, кредитке берилет. Эч кандай төлөмсүз келишимдер түзүп ала беришет. Ал эми үрөөнчүлүк чарбалардан токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө дотация деген түшүнүктүү билесиздер. Акыркы 2 жылдан бери дотация боюнча иш кылып атабыз. Азыркы учурда дагы макулдашуулар жүрүп жатат. Жакында дотация кабыл алынып калса, үрөөндөрдү, үрөөнчүлүк чарбаларды колдоо, дыйкандарды колдоо максатында буюрса, бааларды келишүү боюнча Улуттук статистика комитети антимонополия менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакында элита, биринчи репродукция, супер элита үрөөндөрүнүн баасы коюлат. Андан кийин дотация жолу менен убакыттан да күндө ошондо баасы чечилди үрөөндүн. Баа уже чечилейин деп калды. Болжолдо канча сом болчудай? 50 сомдун тегерегинде болот. Жок, ал Россиядан келген үрөөндөр болот. Жөнөкөй үрөөндөр токтомдун негизинде акыркы декабрь айындагы баа менен салыштырылып алынат да. Муну жакында Улуттук статистика комитети берсе, баа уже чыгат. Учурдан пайдаланып дагы айтып кетет элем, дотация кабыл алынгандан кийин дыйкандарыбызды үрөөнчүлүк чарбалардан кондицияга жеткирилген үрөөндөрдү дотация жолу менен алууну сунуштайт элем да. Бул дегени 100 сомдук үрөөндү дыйкан 70 сомдон алат деген маалымат болот. Дыйкандарыбызды ошого чакырып кетем. Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кайрылсын биздин өкүлдөргө. Алар сөзсүз түрдө кайсыл жерден канча тонна алабыз, кандай шарт менен алабыз толук түшүндүрүп беришет. Да, түшүнүктүү. Буга катары эле күйүүчү май, жер аянтыбыз үрөөндөн сырткары, анан эң көйгөйлүү да маселелердин бири деп айтсак болот. Бул айыл чарба техникалары да көпчүлүк учурда жетишсиз болуп атат. Анан чечүү жолдору быйыл кандай каралды? Былтыр кайсыл тетиктерге, кайсыл техникаларга кемчиликтер болгонун түшүнсөңүздөр керек. Ошого быйыл басым жасалды да. Негизинен Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алган жылдардан тартып айыл чарба техникаларынын базасын жаңыртуу кыйынчылык болуп калган да. Өзүңүздөргө маалым, 2011 жылдан баштап уже лизинг деген система катуу иштеп баштады. 2011ден азыркы учурга чейин лизинг уланып келүүдө. Өткөн жылы айта кетсек, жалпы лизингке 9,3 миллиард сом бөлүнүп, жалпы 5000 даанага чейин техникалар лизингке алынган. Бул боюнча кийинки жылга дагы 23-жылга, быйылкы жылга карата дагы жалпы божомол 1200 даанага жеткирүү пландалып атат да.
Көпчүлүк сиздердин маалымат боюнча республиканын кайсы региондорунда, кайсы аймактарында, райондорунда ушул техникалар жетишсиздиги байкалат? Бул маселе боюнча бардык эле региондордо бул маселе өтө көйгөйлүү болуп турат. Бир эле жөнөкөй дыйкан эмес, үрөөчүлүк чарбаларда дагы техникалардын базасын жаңыртуу бул өтө чоң көйгөй. Бул канча убакытта чечилип калат деп ойлойсуз? Анткени жогоруда дагы айыл чарба министри өзү бир айыл чарба багытында реформа кылууга бел байлады деп айттыңыз. Конкреттүү бир жыйынтыктарын канча убакытта көрүп калабыз деген ойдосуз? Жеке адис катары сиздин оюңуз? Жеке адис катарында айта кетейин десем, 96-жылдагы реформанын бүгүнкү күндө жыйынтыктарын көрүп атабыз да, кандай болгон, эмне болгон. Демек келечекте дагы бир 5-10 жылда биз айыл чарбасын өтө өнүккөн абалда көрүп жемишин көрүп баштайбыз, Бул нерсе акырындык менен. Бүгүнкү күндө Нокен районундагы адис катарында дагы иштеп келген адис катарында дагы айтам, биздин техникалар Советтер Союзунда калган техникалар басымдуураак кылат. Биз бул техникаларды жаңылабасак, бүгүнкү күндөгү айдоо эрежелерине, агротехника эрежелерине толук жетише албайбыз. Неге дегенде биздин колдонуп аткан тракторлорубуз башка, ал эми бүгүнкү күндө келген комбайндардын айдоо шарттары башка дагы. Ал жерден биз өзүбүздүн урожайды, өзүбүздүн түшүмүбүздү жоготууга алып келип атабыз да. Бул өтө чоң көйгөй. Бул акырындык менен чечилет буюрса. Асхат мырза, мен бул жер семирткич маселесине кайрылгым келип турат. Анткени жер семирткич маселеси дагы өтө оор маселелердин бири деп айтсак болот. Аны колдонуу жол-жоболору дагы бир аз татаалыраак. Көбүнчө дыйкандарыбыз, багбандарыбыз туура эмес колдонгондугунан дагы ошол өндүргөн продукциялары сыртка чыгууга, алып сатууга мындай бир мүчүлүштүктөр жаралат да. Анан атайын ушундай адистерди окутуу иштери да жүргүзүлүп атабы? Ошону кошумчалап кетсеңиз, анан жер семирткичтердин немеси да жетиштүүбү? Негизинен 23-жылдын жазгы талаа жумуштарына, 23-жылдын сезондук талаа жумуштарына жалпы республика боюнча 286 000 тонна жер семирткич керектелет да. Анын ичинен тактап айтканда азоттук жер семирткичтер 163 000 тонна, фосфордук жер семирткичтер 105,8 000 тонна, ал эми калийлик жер семирткич 17,2 000 тонна керектелет. Учурда бул боюнча Кыргыз Республикасында 6 жеке коммерциялык компаниялар иштеп жатат. Өзүңүздөргө көбүрөөк маалым, бул боюнча негизинен КАПУ ассоциациясы бар. Минералдык жер семирткичтердин баасы учурда 32 сомдон 57 сомго чейин болуп атат. Ушул жерде адис катарында, агроном катарында сунуштап кетет элем. Бир эле минералдык жер семирткичтерге басым жасабастан, органо минералдык жер семирткичтерге да басым жасоону сунуштап кетет элем. Органикалык жер семирткичтерде бул өзүбүздүн эле мал жандыктардан чыккан кыркты колдонуу, компост кылып колдонуу, же болбосо өзүнүн убагында сактап, андан кийин колдонууга, же болбосо суюктук түрүндө колдонууга, ошол эле органо минералдык жер семирткичтер дагы Кыргызстанга азыр 200дөн ашык компания лицензия алган да. Ошол компаниялардын дагы органо минералдык жер семирткичтерин колдонсок болот. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн убагында колдонуу бул түшүмдү жогорулатууга алып келет да. Ошол себептен жерлерде агрономдордун сунуштары менен кеңеш алып, андан сырткары эгерде агрономдор болбосо, биздин райондогу өкүлдөрүбүз бар. Агрардык өнүктүрүү башкармалыктары, ал жерде дагы сөзсүз бирден агрономдор бар. Алардан сунуш алып, сунуштун негизинде талаа жумуштарын кылууну сунуштайт элек. Мындан сырткары Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө графикти иштеп чыкты. Жерлердеги дыйкандарды, андан сырткары өзүбүздүн адистерди дагы окутуу боюнча график иштеп чыкты. Февраль айынын ичинде толугу менен республика боюнча ар бир райондо окуулар өткөзүлөт. Дал ушул министрлик тарабынан. Министрлик тарабынан, Аны ошол учурда бул мен дагы бир суроо бергим келип турат. Бул быйылкы көйгөй, бул багбандарыбызга бир аз көйгөйлүү жылдардан болду десек болот, өзгөчө ысык көл облусу боюнча. Анткени абрикостун баасы ушул 5 сомго чейин түшүп кеткен учурлар болду да. Ушунун алдын алуу жагы кандай каралып атат? Министрликтин расмий маалыматы калп айтпасам чыкса керек эле. Алар силер сорту начар абрикосторду тигип алгансыңар. Ошонун айынан силердин абрикос эч жака
өтпөй атат, ошонун негизинде арзан болуп атат деген да сөздөр айтылганда, быйыл ошо менен ошол элдерибизди, багбандарыбызды эске алып, дагы башка өлкөнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ошолорду бир аз кымбатыраак сатуу жолдору каралып атабы? Өзүңүздөргө маалым, кластер деген түшүнүк ыкма кирип атат. Бул кластерде баардык айыл чарба өсүмдүктөрдүн чынжырчалары иштелип чыгып атат. Багбанчылык боюнча питомниктерде жалпы Кыргызстан боюнча питомниктер такталып чыкты. Учурда токтомго талапка жооп берген 10 питомник аныкталды. Аларга бүгүнкү күндө питомник статусун берүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Андан сырткары аларга дагы тапшырмалар берилет. Бүгүнкү күндө ар бир областка өзүнүн климаттык шартына ылайыктуу көчөттөрдү, сортторду. Негизинен бул көчөттө эң чоң ролду ойногон бул тамыр. Биз бүгүнкү күндө азыр Айыл чарба министрлиги чет өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кайсыл өлкөдөн кайсыл тамырларды алып келип көбөйтөбүз, питомниктерге бүгүнкү күндө кандай тапшырмаларды беребиз. Бул маселелер толук иштелип чыгып атат. Ошондун негизинде биз ар бир областка, даже ар бир районго так маалыматты чыгара алабыз да. Питомниктерди алып келүүдө көбүнчө эмнеге басым жасалуу каралып атат? Же баардык эле мөмө жемиштердин көчөттөрүн тигүү каралуудабы? Жалпы 10 питомник болгон болсо, 10 питомник бир эле көчөт менен алектенбейт да. Аларда алма, черешня, вишня, жана башка өсүмдүк бактарактын түрлөрү, мөмөлүү дарактар, анан жемиштер дагы каралып атат да. Клубника, малина, смородина, булардын көчөттөрүн көбөйтүү алдыда план турат. Көбүнчө бизге көчөттөр кайсы өлкөдөн келет? Негизинен азыр бүт өзүңүздөргө маалым Турциядан келип атат, Европадан келип атат, Өзбекстандан чыгып атат. Ал эми өзүбүздүн питомниктерди колдонсок, булар адаптация болгон, көнгөн, анан сырттан келген көчөттөргө кандай десем, кепилдик 100% болбойт да. 100% кепилдик бериш кыйын болуп атат. Багбанчылык бул дыйкандын 10-15 жылдан кийинки жыйынтыгы болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө биз багбанчылыкта өзүбүздүн питомниктерде өстүрүлгөн кепилдиги бар, 100%га чейин кепилдик берген көчөттөрдү гана сунуштап, ошолорду гана эктирсек, биз 10-15 жылдан кийин ал дыйкандын капчыгы толуп, бай болуп турганын көрөбүз да. Эгерде булар азыр сырттан келип аткан көчөттөргө көбүрөөк басым жасап койсо, аларга кепилдик азыраак болуп калат. Андан сырткары бул багбанчылыкта мөмө бактарынан дагы жемиштерди отургузуу бул дыйканды 2-3 жылдан кийин эле уже пайдага алып келүүчү өсүмдүк болуп эсептелинет. Мисалы жогоруда айтып кеткен иштер канча убакытта ишке ашып калат деп ойлойсуз? Мисалы өзүбүз качан көчөт менен камсыздап калышыбыз мүмкүн? Өзүңүзгө маалым, былтыркы жылы министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды, асылдуулугу төмөн жайыт жерлерди өздөштүрүү боюнча. Бул боюнча келип токтоло кетсек, биз уже өзүбүз көчөт менен камсыздоо максатында питомниктерди дагы да санын көбөйтүү алдыда турат да. Биз бул боюнча ар бир питомниктер менен, жаңы ачылып аткан питомниктер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алардын аянтын кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүп жатабыз. Министрлик дагы өзү атайын бир жер аянтына өзүнүн атынан ушундай питомниктерди куруу пландары барбы? Бул боюнча пока кандай десем, государственный частный партнерство деген түшүнүк бар эмеспи? Ал боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аскар мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип, элдерибизге, дыйкандарыбызга, багбандарыбызга жакшы маалымат бердиңиз го деген ойдобуз. Мындан аркы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу сөз кылдык. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.